Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университети быйыл өзүнүн 85 жылдык мааракесин белгилеп жатат. Бул салтанаттуу иш-чара алгач улуу агартуучу, илимпоз жана коомдук ишмер Касым Тыныстановдун айкелине гүл чамбар коюу аземи менен башталды. Иш-чарага эмгек жаамат, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, чакырылган меймандар улуу инсандын элесин эскерип, анын билим берүү тармагындагы ордун дагы бир ирет белгилешти. Мына 85 жылдын ичинде басып өткөн жолу абдан бай. Ошол 85 жылдын ичинде ошол Кыргыз мамлекетинде азыркы күндө чет жерлерде дагы иштеген баардык адистерди, кадрларды даярдап өстүрдү десек болот. Бул университетибиздин бүтүрүүчүлөрү бүгүнкү күндө республикабыздын баардык булум бурчтарында ар кайсы тармактарда ийгиликтүү иш алып барып турат. Биз университетибизге мындан аркы дагы ийгиликти каалайбыз, эмгек жамаатына ден соолук, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Ошону менен дагы бийиктиктерди багындыра беришине тилектешмин. Иш-чаранын расмий бөлүгү толкун маданий эстетикалык борборунда улантылып, университеттин тарыхы, жетишкендиктери жана келечек пландары тууралуу кеңири баяндалды. Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университети бүгүн 85 жашка толуп атат. 85 жылда биз эмне деген адистерди даярдадык. Мен ойлойм, биздин университет Ысык Көл аймагына эмес, жеке эле Кыргызстаныбызга эмес, Орто Азия, дүйнө жүзүнө дагы өзүнүн салымын кошуп, биздин адистер ийгиликтүү иштеп атат. Урматтуу кесиптештер, урматтуу агайлар, эжелер, мен сиздерди чын дилимден бүгүнкү майрамы менен куттуктайм. Мааракеге арналган иш-чарада алдыңкы окутуучуларга сыйлыктар жана ардак грамоталар тапшырылып, алардын билим берүү тармагына кошкон эмгеги өзгөчө белгиленди. Өзүңөр билесиңер, 40-жылдары уюшулган бул жогорку окуу жайы. Биз ийгиликтерди каалайбыз, окуу иштеринде, илимий иштерде жана башка жалпы университет Кыргызстандагы белгилүү университеттерден жана эл аралык белгилүү университеттен болушуна тилектешмин. Окуу жайда 5 факультет, 20 адистик бар. Быйыл 6 жаңы адистиктерге лицензия алынган. Аталган жогорку окуу жайында 2 жылдын аралыгында студенттердин саны 3 эсеге көбөйүп, бүгүнкү күнү 5500 студент билим алып, жалпы 500 мугалим эмгектенет. 85 жылдык тарых бул билим, эмгек жана өсүүнүн жолун басып өткөн университеттин сыймыктуу жолунун күбөсү. Университет мындан ары дагы илим билимден, маданияттын жана коомдук өнүгүүнүн очогубойдон калаары шексиз. Алтынай Рыспай кызы, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары үчүн Каракол шаарынан.